Бизде чоңдорго жана кичинекейлерге массаж жасалат. Негизи эле биздин клиникада өзү бул дарылоочу массажга көңүл бурабыз. Дарылоо иретинде жаш балдарга 2 айдан өйдө жасай берсек болот. Кайсыл ооруларда деп сурай кеттиңиз. Эң биринчи эле бизде азыр көп кездешип аткан оору бул гипертонус, мышцанын чыңалуусу же болбосо гипертонус. Бул кыргызча түшүндүргөндө булчуң эттин алсыздыгы. Сколиоз азыр аябай көп кездешип атат. Дисплазия бул өнөкөт бала төрөлгөндөн кийин 1 ай 2 ай ичинде коюлуучу диагноз. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга аутизм менен, ДЦП менен ооруган балдарга жасайбыз. Ошондой эле физикалык жактан артта калып калган балдар көп болуп атат. Азыр эч кандай инфекциялык же башка оорулары жок, бирок булчуңдун эле алсыздыгынан физикалык жактан артта калат. Ошол балдарга жасалат. Майтамандуулукта жасайбыз. Балдарда азыр ушул жалпак тил менен түшүндүргөндө бүкүрөйүп отуруу, туура эмес отуруу ушундай көп кездешип атат да. Балдар азыр кичинекей кезинен эле ушул оору менен көп бизге келишет. Ошол учурда массаж жасайбыз. Ошондой эле жалпы иммунитетти көтөрүү максатында булчуңду чыңдап, профилактика иретинде көбүрөөк жасайбыз.